Биринчи жардам бул тез арада адамдын өмүрүн сактап калуу үчүн комплекстүү жардам көрсөтүү. Кокустан болгон кырсык эстен танып калган учурда же болбосо чукул абалда биринчи жардамды туура көрсөтө билүү зарыл. Дал мына ушул биринчи жардамды кантип туура көрсөтөбүз? Кайсыл ооруларга медициналык кызматкерлер келгичекти биринчи жардам көрсөтпөй эле койгон туурадыр? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыз кечиктирилгис жардам көрсөтүү деп аталат. Дал мына ушул тема боюнча эгерде сизде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 0222 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт 0702 71 12 80 номери. Анда студиянын коноктору менен сиздерге тааныштыра кетсем, азыркы учурда биздин коногубуздун кан басымы кандай экен? Жакшы. Жашына жараша нормада. Жакшы, сиз отура берсеңиз болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга ар дайымкыдай эле адистер келип отурат. Анда мен сиздерге тааныштырсам, Элмира Орозбаева, Ош шаардык тез жардам бекетинин линиялык бригадасынын башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Нурлан Райымбек уулу, Алиев Мамат атындагы Ош кардио медициналык борборунун кардиолог дарыгер. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач, дал мына ушул сиздер эмгектенген Ош шаардык тез жардам бекети жөнүндө маалымат берип өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр. Биздин Ош шаарындагы тез жардам бекети 1962 жылы курулган, ачылган. Биздин тез жардам бекети Ош шаарынын РСК банкы же болбосо Ломоносов мектебинин жанында Курманжатка көчөсү 218 номеринде жайгашкан. Жакшы. Мына ушул тез жардам автоунаасы дегенде эле көпчүлүгүбүз биринчи жардамды көрсөтүүчү дарыгерлерди көз алдыбызга тартылат да. Дал мына ушул тез жардам автоунаасында бейтапка биринчи жардам көрсөтүү үчүн эмнелер болуш керек? Бейтапка биринчи жардамды көрсөтүү үчүн бизде биринчи ящигибиз бар. Ал ящиктин ичинде бардык дары дармектер менен камсыздалган ичи. Биринчи тонометр фонендоскоптон башталып, дене табын өлчөөчү градусник, анан кийин жаропонижающий деп температураны түшүрө турган таблетка түрүндө, укол түрүндө, давленияны түшүрө турган укол түрүндө жана таблетка түрүндөгү дарылар, противошоковый препараттар, күйүп кала турган болсо майздар бар биринчи жардамга. Андан тышкары аппараттардан ала турган болсок, ларингоскоп бар, ЭКГ аппараты бар, дефибриллятор бар машинанын ичинде, пульсоксиметрибиз бар. Андан тышкары дагы травмаларга бара турган болсок, шиналар, перевязочный материалдар. Андан тышкары дагы эмебиз бар, кислородный подушкабыз, кислородный аппараттарыбыз бар, мешок амбыбыз бар, небулайзер дегенибиз бар, баягы ингаляция жасаш үчүн. Андан тышкары дагы ящик для инфузионных растворов внутривенно эгер куя турган болсок, суюктуктарды, ошол препараттар бар, суюктуктар бар. Андан тышкары дагы баягы сахарный диабетти өлчөй турган глюкомер бар, өзүнүн тесттери менен. Ушулардын баары бар. Нурлан мырза, биз билгенден сиз эмгектенген медициналык борбордо 1 жылга жетелик жакын арада эле деп койсок да болот да, тез жардам автоунаасы ишке кирди. Кандай өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турат? Негизи ушул саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан атайын жол картасы иштелип чыгылган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан колдоо менен. Бул жол картасы эмнеге жол көрсөтүп, эмнелерди шарт түзүп, эмнелерге жардам берет деген бир суроо туулушу мүмкүн. Бул биринчи кезекте кардиологиялык жактан өткүр абалга келген пациенттерге жардам берүүнү көздөйт. Негизинен статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, Кыргызстанда жылына 100 миңден ашуун адамдар инфаркт оорусу менен жабыркайт экен жылына.
Инфарктка жакындап калган адамдардын саны 3 эсе 4 эсе көп болушу дагы ыктымал. Ошондуктан ушул кардиологиялык кызматты жакшыртууга көмөктөшүп, биздин Алиев Мамат атындагы Ош кардиомедициналык борборунун жетекчилиги атайын адистештирилген кардиологиялык тез жардам бригадасын ишке киргизип, азыркы учурда Ош шаарынын калкын ийгиликтүү тейлеп келатат десек болот. Жакшы, ошондо сиздерди жүрөк оорулуулар эле чакырабы, же болбосо башка учурда дагы жардамга келесиздерби? Атайын биздин максаттуу топ бул албетте биринчи кезекте кардиологиялык оорулуулар болуп эсептелет. Бирок аны менен катар башка өткүр абалга келип калган пациенттерге дагы реанимациялык жардам көрсөтүүгө дараметибиз бар. Бул инсульт абалы же болбосо башка оор абалдар болушу мүмкүн. Жакшы, айтсаңыз, Элмира айым, негизинен мына ушул оор абалда барганда кандай жардам көрсөтөсүздөр ушул боюнча? Андан кийин жардам көрсөтүлгөндөн кийинки кадамдар. Аны ооруканага жеткирип бересиздерби? Биздики первичное звено деп ошол 617 приказдын негизинде иштейбиз. Биз 4 минуттан ичинде вызов түшкөндө чыгып кетишибиз керек вызовко. Вызовко жеткенден кийин, оорулууну көргөндөн кийин анын оорусун аныктап, тез аранын ичинде керектүү жардамдарды көрсөтүп, эгерде анын абалы больницага, ооруканага жеткириш керек болсо, аны 15 минуттан ичинде больницаларга жеткизишибиз керек. Аны өзүбүз сортировка кылып туруп, андан кийин жеткизебиз. Тез жардамды көрсөткөндөн кийин анан жеткизебиз 3-чү этапка. Көпчүлүк эле адамдар негизинен биринчи жардамды медицина кызматкерлери, акалатчандар көрсөткөн туура деп ойлошот да. Бирок кээ бир учурда оорулуунун бейтаптын жанындагы адам дагы биринчи жардамды көрсөтө билиш керек деп айтып келебиз. Мына ушул кайсыл учурда кандай оорулууга биринчи жардам көрсөтсөк болот, кантип? Анан кандай учурда биз такыр эле тийбей, акырын бир жерден экинчи жерге жылдырып коюп гана биз ушул тез жардам кызматын күтүшүбүз керек. Эми азыр билесиңер, баары эле тез жардам көрсөтүштү билбейт. Ошол убакта көчөдөн өтүп бараткан убакта жыгылып калган адам болот, травма алган убагы болот, эс оогон убагы болот. Ысык учурларда көбүнчө эс ооп калышат, суукта тоңуп калгандар болот, ичкилик ичигин ичип жатып калгандар болот. Ушул убактарда баары сразу 103-кө звонить этишип, скорыйды чакырышат. Чакырган убакта биз сурайбыз тактап, жараты барбы экен, кан кетпей жатабы, сынган жерин байкабадыңарбы, кусуп жатпайбы, эс оогон эмеспи деп ушул абалды биз сурайбыз. Сурагандан кийин биздин машинабыз тез жардам жеткичен жардам көрсөтүп тургула деп консультацияны беребиз. Эгерде ошол адам медициналык образованиясы болсо, же болбосо өзү билсе, ошол биз үйрөткөндөрдү көрсөтүп жардам көрсөтүп турат. Кээ бир учурларда эгер перелом болсо, открытый перелом болушу мүмкүн, эпилептический припадкасы болушу мүмкүн, сындык жараты болушу мүмкүн. Ошол убактарда күйүп калган убагы болушу мүмкүн, же болбосо баягы психическая больная болушу мүмкүн, больной болушу мүмкүн. Ошол убактарда биз тийбеңиздер, эч кандай эчтеке жардам көрсөтпөй туруңуздар, биздин бригада барат азыр, ошолор жардам көрсөтөт деп айтабыз керектүү убактарда. Жакшы, Нурлан мырза, кошумчаласаңыз, негизинен мына ушул инфаркт, инсультта дагы биз аны коркуп кетебиз да. Пендебиз дегендей, аны чапкылап, жагына чапкылап кыймылдаткан туурабы же туура эмеспи? Биринчи кезекте пациенттин эс учуна көңүл бурушубуз керек болот. Эс учу барбы же жокпу? Эс учу болгон учурда анын негизги даттанууларына биз көңүл бурушубуз керек болот. Инфаркт болгон учурда жүрөктүн өткүр инфарктында дээрлик 99% учурда көкүрөктүн артындагы ачышкан, кыскан, катуу оорулар болот. Бул учурда биринчи кезектеги жардам кан басымын эске алуу менен биргеликте нитроглицерин таблеткасын тилдин астына салуу же болбосо изокет спрей чачуу болуп эсептелет. Андан соң дароо атайын тез жардам кызматына чалып, андан кийин медицина кызматкерлердин келүүсүн күтүп турган
дурус болот деп ойлойм. Жакшы, биздин студиябызга студент досторубуз, шаарыбыздын тургундары да келип отурат. Анда кандай суроо бар, берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, менин суроом төмөндөгүчө. Азыркы кезекте дарыгерлер жетиштүү элеби? Мисалы, тез жардам машинасын чакырганыбызда, тез жардам чакырганыбызда көбүнчө жаш дарыгерлер келет. Анан менин оюмча дасыккан тажрыйбалуу чоң дарыгерлер иштеш керек деп ойлойм да. Сурооңуз туура. Азыркы мезгилде бизде дарыгерлер жетишпейт, көбүнчө жогорку билимдүү врачтар жетишпейт. Биздин тез жардам бекетинде 32 врач бар. Бул жетишсиз. Фельдшерлер жетиштүү. Ошол врачтарды атайын тез жардам үчүн врачтар даярдалып чыкпайт. Анан ишибиз аябай оор болгондугуна байланыштуу, өтө жоопкерчиликтүү болгонуна байланыштуу көп жаш кадрлар бизге келбейт. Көбүнчө эле бизге жаш ординаторлор келет. Аларды биз окутуп 2 жылдын ичинде даярдап, уже даярдап койгондон кийин алар биздин иштин оордугуна, анан маянабыздын аздыгына байланыштуу башка жактарга кетип калышат. Ошондуктан бизде врачтар жетишпейт. Жаш кадрлар убактылуу иштеп кетип калышат. Дарыгер катары оюңуздар кандай? Деги биринчи жардам бул бейтап үчүн өзгөчө маанилүү деген дагы сөз бар да. Биринчи жардам канчалык сапаттуу жана багыттуу түрдө көрсөтүлгөн болсо, андан кийинки абалынын жакшырышына ыктымалдуулук кыйла-эсеге жогорулайт. Ошондуктан биринчи тез жардамды канчалык сапаттуу жана жакшы аткарган болсок, бул албетте кийинки оорунун сакайышына дагы чоң өбөлгө фундамент түзүп берет деп айта алам. Жакшы, бизге суроо келген. Саламатсыздарбы? Менин балам 2 жашта дейт. Ыйлаганда дейт, көгөрүп калат дейт. Анан тилин тартканда дейт, дем алып дейт, анан ошол көгөргөнү кетет дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроону калтырыптыр да. Бул эстен танып калат экен. Азыркы бир 10 жылдын ичинде жаш балдардын арасында ушундай гипервозбудимость, плаксивость, анан кийин энцефалопатия деген диагноздар көп болуп атат. Төрөлгөндөн кийин эле балдар ушул аябай каттуу беспокойный ыйлашып, баягы көгөргөнгө чейин барышат. Ошол убакта биз жардам эмне кылыш керек? Баланы мүмкүн болушунча алаксытыш керек, ыйлоосун токтотушка аракет кылыш керек ата энеси. Анан кийин эч качан тилине тийбеш керек. Баягы дем алуусу токтоп калды деп көбүнчө ата энелер коркуп кетет да, тилин кармашат. Бул особенно баягы судороги болгон убактарында. Андай кылыштын да кереги жок. Суу чачып беришет, көбүрөөк коркуп кетипчи. Эчтеке кылыш керек эмес, мүмкүн болушунча баланы соорутушка аракет кылыш керек. Эгерде ал чалкасынан жаткан болсо, аны кырынан жаткызып, шилекей агып аткан болсо же кусунду болгон болсо, мүмкүн болушунча ошону тазалап, эч кандай кашык тыгуунун, кол тыгуунун кереги жок. Тез жардамга звонить этип, ошонун врачтын келүүсүн күтүп туруш керек. Жакшы, Нурлан мырза кошумча кыласызбы? Бул учурда мен Элмира айым менен толук кошулам. Анткени булдай учурда тилге эч качан тийүү болбойт. Андыктан баланын эмоционалдык жактан туруктуу болушуна өбөлгө түзүп бериш керек. Көбүйлөтпаш керек, мындайча айтканда. Сооротуп, ойнотуп дегендей алаксытып, мүмкүн болушунча өзүн комфорттуу абалга келтирип, андан соң педиатр менен консультациясын улантыш керек болот. Негизинде мына ушул талма оорусуна кабылгандар бат-баттан эле эстен танып калган учурлар кезигет да. Анан элде мындай түшүнүк бар, коомчулукта. Эгерде тилин тартпай койсок, ал тили кекиртегине тыгылып калат дагы, дем жетишпей, баланын өмүрүнө коркунуч алып келип калышы мүмкүн дейт да. Ошол себептен колунда бар темир кашыкпы, же болбосо жыгачпы баарын тишине тиштетип, анан ошол тилини тартканга аракет жасайт да. Өз негизи ошол эстен танып калган учурда ушинтип эле карап турса, кайра өзүнө келеби деген суроо пайда болду да. Бул баягы тилине кашык тыгуу же болбосо башка предметтерди тыгуу бул аябай туура эмес. Мен жана айтып кеткендей эле, мүмкүн болушунча шилекейи жана кусундусу өпкө дем алуу жолдоруна кетип калбаш үчүн кырынан жаткызып, мүмкүн болушунча анын сыртка чыгышына өбөлгө түзүш керек.
тилине эч качан тийбеш керек, себеби тил өзү биз кармаганда же кашык тыкканыбызда ал наоборот аны раздражать этебиз дагы, ал фибрилляция болуп тил артка тартылып дем алуу жолдорун тосуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан тийиштин кереги жок. Анан кайсы бир убакыттан кийин өзүнө келет. өзүнө кайра келет. Бул 1 минутага чейин, кээ бир секундага чейин эле созулат, ал приступ өтүп кетет. Андан кийин эгерде биз кашык тыга турган болсок же башка бир катуу предметтерди тыга турган болсок, ошол приступ убагында тиштери сынып кетиши мүмкүн. ооба Чайнапчы, тилин чайнап алышы мүмкүн. Же болбосо колун тыгып берет кээ бир ата энелерчи, колун да катуу чайнап жибериши мүмкүн. Ошон үчүн биз мүмкүн болушунча ушуну туура эмес деп айтабыз. Тыгууну кашык жана башка предметтерди тилине, оозуна тыгуу туура эмес. Андай кылбаңыздар деп айтат элем. Бул учурда колу бутун укалаган Жок, ал дагы бул дагы туура кереги эмес жок. экен. эпилепсия Просто покой бериш абалында керек. көпчүлүк учурда биздин жарандарыбыз жардам берүүнүн ордуна кайра өзүнө же болбосо оорулууга зыян келтирип алышы мүмкүн. Мен айтар элем, эпилепсиянын алдын алганга болот. Андыктан эпилепсияга каршы болгон препараттарды дарыгер менен кеңешип туура тандап, аларды ар дайым ичип жүрүү керектелет. Жакшы, урматтуу аудитория, суроо болсо берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Мен суроом төмөндөгүчө. Эгерде жаш кыз кокусунан зордукту алып калды дейли, ошол учурда сиздердин биринчи жардамыңыздар кандай болот? Жакшы суроо экен. Бул убактарда биз көбүнчө биз муну баягы укук органдарында кайрылган убакта, ошолор кылмышкерлерди кармаган убакта же болбосо ошол кызды зордуктууга аракет кылган убагында алар көбүнчө укук органдарына кайрылып калат. Ошол жерге биз вызовка барып калабыз. Мүмкүн болушунча психологический давление кылбастан биз кызды успокоить этишке аракет кылабыз. Эгерде аябай коркуп ыйлап аткан болсо, аны успокоить этип, бизде ошо карвалол, валерьянка деген суюк дарыларыбыз бар. Ошону берип, аны мүмкүн болушунча жардам көрсөтүп, жараланган жерлери болсо, керек болсо ооруканага алып барабыз, керек болсо сообщение кылабыз. Азыркы жестокое обращение, насилие деген журналдарыбыз бар. Ошол жерлерге жазып, анан кийин керектүү жерлерге биз сообщение беребиз. Жакшы, анан мен сурайын дегеним, негизинен бул учурда жанагы кыз, жабырланган кыз кандайдыр бир ооруларга да дуушар болуп калышы мүмкүн да, жугуштуу оорулар көп дегендей. Ошол жугуштуу оорулардын алдын алыш үчүн кандайдыр бир дары-дармектерди да берсеңиздер керек. Ооба. Эгерде ошондой жыныстык аркылуу жугуштуу оорулар болуп калышы мүмкүн, же болбосо укол сайып коюшу мүмкүн наркомандар. Ошол убактарда 72 сааттын ичинде тез арада биздин тез жардам бекетинде амбулатордук бөлүм бар. Ал деген круглосуточно иштейт. Ошол жерге кайрылып, анонимно түрүндө деле кайрылса болот. Бизде ал препараттар бар. Тез аранын ичинде 72 сааттан өткөрбөй барып ошол жерден алып ичиш керек. Андан кийинкисин анан тийиштүү жерлер бар, спеццентр бар. Ошол жерге алып кайрылып калган таблеткаларды ичсе болот. Биз ошол 3 сутканын дарысын беребиз. Ушул убактан пайдаланып мен айтып кетет элем, биздин шаардын жарандары кокусунан колуңарды бир ийне менен сайып алсаңар, же болбосо бир башка адамдар аркылуу укол сайып койсо, силер бир жериңер жарат алып калса, бизге келип тез жардам бекетине кайрылып ушул таблеткаларды алып кетсеңер болот. Жакшы, акысыз берилет, Акысыз. Урматтуу коноктор, маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз да, азыр болсо кезекти манжа медицинасына беребиз, андан соң кайра жолугушабыз. Саламатсыздарбы? Мен Дурусбек Эрнусбек уулу. Бүгүн мен сиздерге башка массаж жасоону көрсөтүп беремин. Эң алгач башка массаж жасоодон алдын далыларга массаж жасап туруп, андан соң желкеге жана башына массаж жасайбыз. Эң биринчи 7-чи мойын омурткадан баштап, омурткалардын үстүнөн манжаларыбыз менен акырын укалайбыз. Эмнеге дегенде биз жумушта көп компьютерде отурабыз, же болбосо китеп окуп, же болбосо столдо көп отурабыз, кан айлануу системасы бузулуп, бул жерде нервтер да кысылып, кан тамырлар да кысылып калышы мүмкүн. Ошондой эле
кыймылдын эле аздыгынан муундарда дагы суюктуктар азайып остеохондроз же болбосо ушул сыяктуу оорулар пайда болушу мүмкүн да. Ошол үчүн эң биринчи желкени массаж кылып алабыз. Бул жактарды жумшартып, кан айлануусун жакшыртып, кызытып алгандан кийин, бул жердин талуусун кетирип, чарчоосун кетиргенден кийин гана биз баш жакка өтсөк, баштын массажы өтө таасирлүү болот. Далларды биз массаж жасап жатканда, мына көкүрөк омурткаларынын, мисалы 7-8 омурткалардын туштарына чейин, же болбосо бул лопаткалардын ылдыйкы чегине чейин массаж кылсак, ошондо таасирдүү болот. Баш ооруганда көйгөйлөрдүн көпчүлүгү могу желкенин чуңкуру ушул каракуш тарапта болушу мүмкүн, ушул айланада. Неге дегенде бул жерге аябай көп күч келет. Биз башыбызды ылдый кылып, өйдө кылып, оңго солго буруп, бир күн кечке ар кандай кыймылдарда болуп, ошондой эле көп учурда кыймылсыз абалда дагы болуп, ушул жерлерге көп күч келет дагы. Булчуңдар чарчап, талып, уюп, андан соң башты оорутуп баштайт. Ошон үчүн ушул желкенин чуңкурун, каракушту биз жакшылап массаж кылып алабыз. Депрессия, стресс, көп ойдун көптүгү, жаман негатив ойлордун көптүгү, ушулардын баардыгы баш ооруга алып барат. Ошол учурда, баш ооруган учурда, же болбосо уйку качса, мисалы, баштагы ар кандай көйгөйлөр болсо, желкенин чуңкурларын, анан ушул эки тарапты, могул жердеги булчуңдар, могу баштын сөөгүнө жабышкан жерлерди көбүрөөк укалайбыз. Манжалар менен же болбосо бармак менен укалайбыз. Бул жерди укалап жатканда чачтын үстүнөн айландырбайбыз. Чач менен кошо, андан сырткары тери менен кошо бирдей кыймылдап, анан массажлап жатканда ошол жерди мындай манжалар учтары менен сезип, ичиндеги булчуңдарды укаланып атканын байкап жасаса жакшы таасир болот. Үстүңкү колубуз менен массаж жасап, үстүнөн басып жасап жатканда, бир жак колубуз менен башты акырын кармап, башка көп күч келбей, массаж алып жаткан адам тырышып жатпай тургандай кылып, бир колубуз менен кармап алабыз. Андан үстүнөн ылдый каратып, катуу баспай, бирдей салмак менен жасайбыз. Албетте, бардык массаждын каршы көрсөтмөлөрү болгондой эле, баштын массаждын дагы каршы көрсөтмөлөрү бар. Мисалы, дене табы көтөрүлүп турганда, же болбосо кан басымы жогору болгон учурда, ошондой эле шишик оорулары бар болсо, же башында катуу удардан сотрясение болгон болсо, ошол учурларда массаж кылынбайт башына. Албетте, баштын массажын ушул тармакта көптөн бери иштеген, дасыккан адистерден алганыңыздарды сунуш кылабыз. Үй шартында жасаса да болот, бирок үй шартында моюндарды кайрып, же болбосо чозуп кыла турган ыкмалардан этият болуп, аларды колдонбой эле
манжалардын учтары менен гана акырын укалап жасаса болот. Ушул менен соңуна чыктык. Ден соолукта болуңуздар. Урматтуу тил көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын темасын кайталап өтсөм, кечиктирилгис жардам көрсөттү деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, тез жардам автобекетинде бүгүнкү күндө канча адам иштейт, жогорудагы суроого эле кошумча жооп берсеңиз, андан бир суткада канча фельдшер, канча дарыгер ушул мөөнөткө турат? Биздин тез жардам бекетинде 32 врач иштейт. Албетте бул жетишсиз. 50 бригадабыз бар. Бул 3 сменге рассчитано. И 3 амбулатордук бригадабыз бар. Булар дагы 3 сменге бирден эсептелинет. 14 бир күндө, бир суткада 14 машина берилет. 14 бригада болуш керек да, 14 машинага. Бирок ошол медиктердин жетишсиздигинен машиналар бош туруп калат. 6 бригада, кечинде 8 бригада ушундай иштейбиз. Эми 300 000 населенияга бул албетте жетишсиз. Ошон үчүн фельдшерлер жалгыз өздөрү иштешет. Кээ бир ушундай убактарда даже врачтар дагы жалгыз иштеп калышат. Шаарды тез жардам менен камсыз кылууга биз албетте жетише албайбыз. Буга аябай тоскоолдуктар көп. Биринчиден медиктердин жетишсиздиги, экинчиден машиналарыбыз эски. Аябай бир сутканын ичинде кечинде бузулуп калат. Аны оңдошот, кайра чыгарышат, аябай көйгөйүбүз көп. Андан кийин ушул шаардын мына пробкалары. Оорулууларга бат жете албайбыз. 10-15 мүнөт жолдордо тыгында туруп калышат. Ошон үчүн кээ бир учурларда биз кечигип жетип калып, элден көбүрөөк наразычылык угабыз да. Ушул көйгөйлөрүбүз бар. Жакшы, андан кандай адистер бар? Деги тез жардам бекетинде кайсыл адистер болуш керек негизинен? Биздин тез жардам бекетинде 3 специализированная бригадабыз бар. Бул деген биринчи взрослая реанимация бригадасы, экинчиси кардиологическая бригада, үчүнчүсү детская реанимационная бригада. Андан тышкары бизде психбригада дегенибиз бар, психологическая помощь оказывает. Анан кийин калганын баары ошо линейный бригады, фельдшерлер жалгыздан иштешет. Жакшы, Нурлан мырза, негизинен мына ушул автоунаада баратып дагы жардам көрсөтөсүздөр да, жасалма дем алдырып. Албетте. Ушул боюнча кандайдыр бир жаңылыктарды да киргизип турасыздарбы? Айтайын деген жаңылануулар болуп турат деген. Негизи бизге атайын мына дарыгерлерге саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы институттар, кардиологиялык институтту тарабынан бизге протоколдор берилет. Ал протоколдорго ылайык профессорлордун лекцияларын угуп, атайын кеңештерин, рекомендацияларын пайдаланып, ошол кайсыл ситуацияда кандай ыкманы колдонуп, кайсыл дары дармектер жардам берерин так билип туруп, ошол протоколдор боюнча биз иш алып барабыз. Азыр мисалы үчүн айта турган болсок, ситуациялар ар кандай болот. Ар кайсыл ситуацияда ар кандай ыкманы, ар кандай дары дармектер, ар кандай тактика колдонулат. Мисалы эже дагы өзү тастыктап бере алат. Мисалы үчүн машинада баратканда адамдын өмүрүн сактап калганга эмне керек болсо, ошол жумуштар сөзсүз түрдө аткарылат. Машина токтоп турабы, жүрүп турабы, чайкалып атабы, жолдор жаманбы, буга карабай медицина кызматкерлери адамдын өмүрүн сактап калууга болгон дарыметин, болгон күчүн жумшашка милдеттүү да. Бул үчүн мүмкүнчүлүктөр дагы бар, Мүмкүнчүлүктөр бар, жабдыктар бар, Кудайга шүгүр. Дары дармектер камсыздалуу жана шарттар, мүмкүнчүлүктөр ага дагы жетиштүү. Жакшы, бизде конокторубузда дагы суроосу бар, онда берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Менчик тез жардам кызматын көпчүлүк чакыргылар келишет. Ал эми мамлекеттик тез жардам кызматы кечигип жаткан болсо, сиздер акысыз жардам көрсөтө аласыздарбы? Негизи Жакшы суроо. Албетте, аябай жакшы суроо. Биздин Алиф Мамат атындагы Ош кардио клиникасынын атайын адистештирилген кардио бригадасына
152 номерине же болбосо 0772 04 72 номери аркылуу чалынган ар бир чакыруу көз жаздымда калбай ар бирине көңүл бурулат. Эгер барган учурда мисалы прейскурант боюнча бизде акы алынат да, андыктан эгер акчасы бир аз жетпей калса же болбосо тартыш болгон учур болгон болсо барган дарыгер өзүнүн эсебинен акысыз жардам көргөзгөнгө учурлар дагы кездешкен. Жеке менин практикамда болгон андай Жакшы. учурлар. Сурайын дегеним, сөзсүз түрдө чалгандан кийин баасын сурап аласыздарбы? Баасын сурап андан кийин барасыздарбы? Же болбосо ошол замат эле учуп, ошол чемоданды көтөрүп алып чыгып кетесиздер? Себеп дегенде, бул учурда бейтап үчүн 1 мүнөт дагы өзгөчө мааниге ээ десем болот да. Албетте жашоо үчүн ар бир секунд маанилүү болот кардиологияда. Андан көбүнчө чакырган пациенттин жакындары өздөрү сурашат бизден. Баасы кандай болот, кандай акы төлөнүш керек деп ушундай суроолорду беришет. Биздин адистерибиз аларга жооп беришип, анан кийин алар макул болгондон кийин биз дароо чакырууга жөнөп кетебиз. Жакшы. 103 автобекети болсо, мына Ош шаарынан сырткары кайсыл жерге чейин элдерге кызмат көрсөтө алат? Ушул боюнча айтсаңыздар, мисалы, шаардын четтеринен чалса дагы барасыздарбы деген? Эгерде ДТП боло турган болсо, авария боло турган болсо, Жол кырсыктары, жол кырсыктары боло турган болсо, биз ноокатка чейин барабыз. Район болсо дагы, а так разрез алмалык шаарга карайт, ошол жерге чейин барабыз. Ноокатка да болуп калса, ноокат жолуна дагы чыгабыз. Ал эми бул фуркат полностью каралат. Анан Т деген жери бар. Ошол жерге чейин эгер жол кырсыгы болсо, биз обслуживать этебиз. Андан тышкары кеңеш айылы, Жапалак, Теке айылы, ошолор Гүлбарга чейин бүт баарын биз обслуживать этебиз. Бул ХБКдан баягы немеге железнодорожный жол бар го, ошол жерге чейин бул жагын карайбыз. Темир жолго чейин ошол жерди карайбыз. Андан тышкары шаардын четинде билесиңер, Кара Суу районуна да жашагандар көп. Жийделикте ушулар деле чакырат, баарына мүмкүн болушунча жетишишке аракет кылабыз. Бир күндө 500-600га чейин чакыруу болот. Эң эле азы 200га чейин болот. Ушуларды мүмкүн болушунча кечиксек дагы обслуживать этишке аракет кылабыз. Жакшы. Суроо барбы? Суроого жана айтып өттүңүз. Эгер жардамга муктаж болуп акчасы жетсе барабыз деп. Эгер каражаты бир аз жетишсиз болуп кечиресиздер, жетпей кеткен каражатыбыз десе, сиздер эмне кыласыздар? Барбай эле кое бересиздер? Биз сөзсүз түрдө барабыз. Жеринде жардам берип, консультация кылып, болушунча пациенттин абалын жакшыртканга аракет кылып, керектүү болгон тийиштүү көлөмдөгү жардамды көрсөтүп, андан кийин кайтабыз. Сөзсүз түрдө карайбыз. Жакшы, анан диспетчерлер атайын окуулардан өтүп турабы? Сурайын дегеним, себеп дегенде чалуу болгондо аябай акырын сурап, дареги ким, аты ким, жашы канча деген ушундай суроолор көп берилет да. Мисалы, айрым бир өлкөлөрдө ушул программага даярданып атканда окудум да, негизинен ушул чалган замат туруп кетишет экен дагы, баягы маалыматтарды жолдо алганга дагы аракет жасашат экен да. Ошону айтайын дегеним. Себеп дегенде биз дагы мисалы күнүмдүк турмушта чалабыз, бир 5-10 мүнөт сөзсүз түрдө диспетчер менен маектешебиз да. Бул сурооңуз туура, себеби биздин диспетчерлерибиз атайын окуудан өткөрүлүп турат. Ар 5 жылда булар категорияга тапшырышат. Ар 6 айда булар специальный окуудан өтүп турушат. Мүмкүн болушунча булар телефон аркылуу адамдарга жардам бериши керек. Чен вызовду алып жазгандан көрөчү. Ошон үчүн бизде документ толтурулат, сөзсүз журналга жазылат, специально карта вызовы дегенибиз бар, ошого жазылат. Ошон үчүн фамилиясын такташыбыз керек, адресин, телефонун такташыбыз керек. Себеби аябай баягындай жалган вызовдор көп болот да. Ошон үчүн биз сөзсүз телефонун тактайбыз, анан адрести тактайбыз. Кээ бир учурда фамилия, атын, жашын сураганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошондой ситуацияда адресин гана тактап туруп жибере беребиз, вызовго чыгып кете беришет. Сейит мырза, сөзүңүзгө каралчы кечиресиз. Дагы бир маалымат иретинде мен дагы бир маалыматты кошуп кетейин деп тура көрүп отурам. Анткени биздин мына ЛТР мамлекеттик радио компаниясынын көрөрмандары аймактарда аябай көп. Маалымат иретинде
биз региондор менен тыгыз тез аябай иштейбиз. Эмне дегенде биз мынабу бүткүл түштүк жергесин камсыздап, мисалы үчүн кардиологиялык жардамга муктаж болгон пациенттерге жерине алыскы аймак, алыскы район экенине карабай барып жардам көрсөтүп келебиз. Жада калса мынабу биздин коңшулаш өлкөлөрдөн дагы, мисалы үчүн чек арадан өткөндөн кийин алып келип, жогорку квалификациялык кардиологиялык кызматты көрсөтүп, андан соң аяктырганга аракет жасап, жакындан жардам бергенге дайым даярбыз. Жана ушундай окуялар бизде тез болуп турат. Мисалы үчүн бир жумада жок дегенде 5-6 регионго барып келип жеринен жардам көрсөтүп жатабыз. Демек, жүзүт кызматы бара албаган жерлерге дагы сиздер барасыздар экен, э? Жакшы. Мындай суроо: саламатсыздарбы? Мен Ош шаарынын тургуну дейт. Кызым ооруп калып дейт. Тез жардам кызматына чалганмын. Анан ооруканага алып барды дагы бизди ошол жерге таштап койду. Түнкү саат 4 болчу дейт. Анан кайрадан келгенге эч кандай мүмкүнчүлүк болбой калды дейт да. Мисалы, тез жардам кызматы ал жерге алып барып таштап эле ошол бойдон кайра келе береби? Алардын милдети бүттүбү? Же болбосо бейтапты кайра алып келип коюш керек деген дагы суроо да. Бул биз 617 приказ менен иштейбиз. Биздин милдетибиз тез жардам көрсөтүш керек. Эгерде ал оорулуунун абалы больницага жаткызыш керек боло турган болсо, аны тез арада больницага жеткизебиз. Ал жерде биздин койгон диагнозубуз биздик предварительный болот, потому что биз первичный звенобуз. Стационарда керек болсо лабораторный анализ кылышат, рентген тартат, УЗИ кылат и дальнейший жардамды ошол стационар көрсөтүш керек. Эгерде ал жерде көбүнчө биз алып баргандан кийин больнойлор шартына көнбөстөн, же болбосо место жоктугунан, же болбосо дагы башка бир причиналар менен жатпайм дей турган болсо, биз аны кайра үйүнө алып бара албайбыз. Биздин милдетибиз стационарга жеткизиш, үйүнө алып барып коюу биздин милдетибизге кирбейт. Жакшы, бул көрүүчүбүз айтат, ошол оорусу өтүп кеткен окшойт да баргандан кийин. Анан жакшы эле балаңар алып бара бергиле үйгө деген кийин кайра өзү келе албай калыптыр да. Эмне үчүн кайра алып келип койбойт деген дагы суроо калтырат. Ал биздин эмебизге кирбейт. Милдетиңиздерге кирбейт экен, э? Жакшы. Анда маегибиз бүтүп баратат. Жалпы тиле көрүүчүлөргө жакшы бир кеңештер болсо айтып койсоңуздар болот. Ошол теле көрсөтүүдөн пайдаланып мен өзүбүздүн элибизге айтып кетет элем. Биринчиден, эч качан оорубаңыздар, тез жардамга муктаж болбоңуздар. Бирок ар бир адамдын ден соолугу өзүнүн колунда. Аны сактап калуу дагы, жардам көрсөтүү дагы, аны баягындай күчөтүп бериш дагы адамдардын өзүнүн колунда да. Канчалык тез кайрылышса бейтаптар, канчалык өз убагында дарыланышса оорулар аз болот. Ал үчүн биздин поликлиникалар жакшы иштеш керек. Биздин скорыйдан айтып кетемин, бизде дене табы көтөрүлгөндөр, анан давлениясы көтөрүлгөндөр күндүзү саат 5ке чейин бизге кайрылса, биз сөзсүз аны үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылыңыздар деп айтабыз. Алдын түшүнбөстөн кайра звонить эте беришет. Калган вызовдардын баарын биз бир сутканын ичинде аткарабыз. Оорубаңыздар, элибиз тынч болсун демекчимин. Жакшы, ардактуу тиле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Элмира Орозбаева, Ош шаардык тез жардам бекетинин линиялык бригадасынын башчысы, жана ошондой эле Нурлан Райымбек уулу Алиев Мамат атындагы Ош кардио медициналык борборунун кардиолог дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Урматтуу аудитория, сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен Илим жана билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.